Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Кезекте айтылуу акын, чебер жазуучу Аалы Токонбаевдин Жараланган жүрөк чыгармасынын жыйынтыктоочу 13 бөлүгү. Бактын көлөкөсүндө чал менен кемпир келбейт дешип төлгө тарткан күнү Өмүрбек атасыныкына барууга даярданып жаткан эле отпускасын алып инисине учурашууга келген Ысман инисинин даярданып жатканын көрүп аябай кубанды да: "Эми силер 3 күндөн кийин чыккыла. Силердин элге барарыңарды билбей келдим. Болбосо келбестен даярдык көрөт элем" деди. "Эмне даярдык?" деп Өмүрбек чоочуп кетти да: "Чогуу эле кетебиз. Тигилерди сиздин машинага салабыз" деп папиросын күйгүзүп терезени көздөй басты. "Жок, силер 3 күндөн кийин чыккыла. Мен барганда райондук кызматчылар учурашууга барышат. Алардын баары эле бирге ойногон курдаштарым. Ошондой болсо да бир аз даярдык көрбөсөм болбойт. Жүгүңөрдү эми эле ала кетем" деп Ысман сөзүнө катуу турду. "Мейлиңиз" деди Ысманга карап. "Бирге окуган жолдошуң чакырса, ага барбай кеткениң дагы болбойт" деп кайта Өмүрбекке бурулду. "Ким эле?" деди Ысман өзүнө тийиштүү болбосо да. "Макул эмесе, сиз кете бериңиз. Ал бирге окуган жолдошторум азыр учкуч. Бүгүн келбесең болбойт" деп желимдей жабышып калды эле. "Эми анын да көңүлүн ачмак болдум. Сиз тамактан кийин жолго түшүңүз" деп агасына жооп берип аялына бурулуп: "Сен эмесе ужин, кечки тамакты даярдагын. Михайловдун асманга кошо учушкан аялы бар эле, өлүп калыптыр. Кечинде Михаилди ээрчите келем. Ал байкуш конок кылуудан мурун мени сагынса керек" деди Өмүрбек. "Папка, тез кел" деп кичинекей кызы атасына жабыша калды да Өмүрбек аны эркелетип: "Мен тез келем, сен апаңа жолтоо кылбай, өйлайыңды ойноткун, макулбу?" "Ладно, папка" деди баласы кылдырап. "Ладно" дейт, мунун тилин көрчү деп Өмүрбек күлгөн бойдон радиону сүйлөтүп койду да телефонго барып Михайловго баратканын билдирди. Жана гараждан машина чыгарып, кепкасын кийип эшикке карай жөнөдү. Бир аздан кийин Ысман газ машинасына минип айылына карай даярданууга жөнөдү. Өмүрбектен башка Михайловдун үйүндөгү 4-5 кишинин баардыгы эле учкучтар эле. Ошондуктан сөздүн көпчүлүгү учкучтар жөнүндө болду. Чкаловдун өмүр баянын, анын кандайча Америкага баргандыгын, аны кантип күтүп алгандарын узун сабак сөз кылып бүткөн кезде: "Бул тосту улуу Чкаловдун окуучулары үчүн, улуу элдин уландары үчүн ичелик жолдоштор" деди коноктордун бири. Бокалдар көңүлдүү көтөрүлдү. Жакуттай тунук шампанскийдин стаканына дагы көбүрөөк куюп, өзүнүн бокалын жогорураак кармап тура калды дагы. "Мына бул бокалды күн санап өсүп келе жаткан кыргызымдын шумкарлары үчүн жана Кыргызстандын топурагына биринчи учкан отурган 6 жаш ылаачындар үчүн ичелик" деди Михайлов. Бокалдар бири-бирине тийишип назик үндөрүн чыгарышты. "Эмне үчүн биринчи? Кыргыздын топурагында шумкарлар алдагачын эле ойнободу беле" деди Өмүрбек. "Жок, бул 6 жаңы келишти. Кыргыз топурагына бул 6 биринчи учушат" деп аэроклубдун начальниги түшүндүрө баштады. Өмүрбек жаш учкучтар жөнүндө бирдеме жазууга ойлондубу же тим эле билгиси келдиби? "Алардын аты жөнү ким?" деди. Михайлов 6 аты жөнүн айтып чыкты. Өмүрбек эмнегедир таңыркаган өңдөнүп бир топко унчукпай калды да кайта шашкан эмедей: "Бул шумкарлардын өмүрлөрү да кызык болсо керек" деп Михайловго карады. "Жазуучулардын ушунусу кызык, жаш бала сыяктуу бирдемени сурай беришет. Билгиңиз келип жатат го" деп шкафына бурулуп бир топ кагаз алды да "Мына тааныша бериңиз" деди. Өмүрбек эмнеге кызыкты, эмнеге шашып кетти, аны эч ким байкаган жок. Эмнегедир Өмүрбек дагы билдирбеске тырышты. Учкучтардын өмүр баянын тез-тез барактап жаткан Өмүрбек орто чениндеги бир баракка токтоло калып, мына бул жумланы, абзацты кайта-кайта окуду. "Мен анда кичинекей элем. Ташкентке бара жатканда Арс станциясына адашып калдым дагы, билетсиз экинчи поездге отурдум. Ал поезд мени Ташкентке алып барбастан азыркы Чкалов шаарына жеткирди. Кондукторлор мени Оренбург станциясындагы мамлекеттик саясий башкарманын полномоченуна тапшырышты. Мен эч кандай адрес айтууга жараганым жок. Эми өлдүм деп түшүндүм. Алар мени эмгек коммунасына жиберишти. Андан авиация окуусуна кирдим. Ошентип мен атамдан, 2-1 тууганымдан тирүүлөй айрылдым. Алар дүйнөдө барбы же жокпу? Ушул кезге чейин билбеймин. Азыр мен жалгызмын." Кагазды кадала тиктеген Өмүрбектин көзүнө жаш толо калды. Ичи тутангандай, өзү муунгандай болуп, эмне дээрин же эмне кылаарын биле албай, калтыраган жашын кирпик менен тез-тез ирмеп сиңирди да: "Жолдош Михайлов, бул жаш учкучтар кайда турат?"
Алар кече гана келишти. Гостиницада турушат. Авиация күнүнө карата колхоздорго чыгып, самолет тууралуу лекция сүйлөшөт. Кааласаң алар менен тааныштырамын, деди Михайлов. Рахмат, тааныштырыңыз деп оозунун учу менен айтты да, улуксаат болсо мен кайтайын, элге кетүүгө жыйналып жатат элем, кечинде меникинде болуңуздар деп отурган жолдоштору менен коштошуп гостиницага карай жөнөдү. Капкайдагы кыялдар биринен бири озуп, Өмүрбектин көз алдына келе баштады. Мен мас болуп калдымбы? Көзүмө эмне көрүндү? Окуганым чынбы, жалганбы? Эгер чын болсо, мен аны тааныймынбы? Албетте тааныймын. Ал өскөндүр, бетинде мең бар, орто бойлуу, багылдыр, жаш жигит болгондур деп ойлоду. Гостиницанын кишилеринин айтуусу боюнча, Өмүрбектин издеген кишиси 18 номерде болуп чыкты. Өмүрбек кудуу бирөөнү кубалап жүргөн эмедей тепкичтен жүгүрүп чыгып, 18 эшикти каккылаганда, келиңиз, келиңиз деген үн чыккансып, ал кулагына алдагандай сонун болуп угулду, бирок каалга жабык болуп чыкты. Эшикти экинчи, үчүнчү уруп тыңшаганда, эч кандай келиңиз деген үн угулган жок. Көңүлүм кулагымды алдаган экен деп, энтигип шашкан бойдон кайта чуркады. Мындай шашуу эң катуу коркунуч мезгилде гана болууга тийиш. Ууланып калган бирөөгө жардам издегенде же бирөөдөн коркуп качкан кезде гана так ошондой болууга мүмкүн эле. Өмүрбекти ким көрсө да эмне болду деп айтпаска эч кандай чара жок эле. Ал бетинен аккан терин дагы тазалай алган эмес. Узун бойлуу, кең далы, ак саргыл жигитке шашып келе жаткан Өмүрбек урунуп алды да, "Кечириңиз", деди. Тигил жигит эчтеке эмес деп жол берип жатып, "Эмне шаштыңыз, жолдош? Эмне кокус болду?" деп орусча сурай калды. Өмүрбек энтиккен бойдон жалт карады да, "Эчтеке эмес, сиз учкучу экенсиз, ушул жерде жатасызбы?" деди. "Ооба, ушул жерде жатам. Эмесе Бектурганов дегенди билесизби? Мына бул киши эмеспи?" деп колундагы китептин авторун жана анын китептеги сүрөтүн көрсөтө койду дагы. "Бул киши ушул жерде беле?" деп кайта сурады. Өмүрбек өзүнүн китебин көрүп, "Бул менмин, бул менин китебим" деп айта алган жок. "Бул киши ушул шаарда. Мен ушул кишинин учкучу инисин издеп жүрөм. Сиз анын жолдошу болуп жүрбөңүз." Тигил жигит китептеги сүрөттү бүшүркөп кайта карады, бирок тааныган жок. "Бул киши жазуучу экен, мүмкүн чын элеби?" деп ойлоно калды. "Ал кишинин иниси экенин билбеймин. Сиз издеген учкучунун жолдошу да эмесмин. Бирок сиз издеген кишинин так өзү менмин" деди. Жигиттин сол бетиндеги меңи Өмүрбектин көзүнө илине түштү. Бейкут турган жигитти колдон алды дагы, "Мен Өмүрбек эмесминби?" деп бакырып жиберди. Тигил жигиттин колунан китеп ыргып кетти. "Мен табылдымын" деген сөз оозунан кандай чыкканын ал өзү да сезбей калды. Өмүрбектин колу табылдынын мойнуна ороло түшкөндө, табылдынын күчтүү колу жашыган Өмүрбекти кыса-кыса кучактады. Бир күн өттү. Күн балбулдап уясынан чыгып келе жаткан кезде Өмүрбек балдарын зил машинага отургузду да, "Табыш так 5 күндөн кийин болосуң. Убада ушул го" деди. Жеңесин кабинкага отургузуп жаткан табылды. "Так 18-нде, саат 10-да болом. Аэродромуңар жакшы беле?" деп жылмайды. "Жаңы жасалыптыр, мактап жүрүшөт. Сенин кушуң конуучу жер жаман болчу эле" деп жылмайды дагы. "Сен бармайынча атаңа сен айтпаймын. Атаң менен кызык болуп жолуктурам. Кош" деди Өмүрбек. Машинадагы Өмүрбектин тентектери атасын туурап, кичинекей колдорун булгалашканда, зил машина коңур табышы менен "Кош" дегенсип койду дагы чыгышка карай зымырылды. Табылды тагдырына таң калды. "Атайын суранган эмедей так атамдын кыштагына туш келгенимди кара" деп ойлонду да агасынын машинасы алыстаганча карап калды. Алардын карааны үзүлгөнчө ата-энесине, бөбөктөрүнө кандай белектер алууну ойлоду. Ошентип 5 күндөн кийин так 18 август күнү бактылуу атасына Шумкар баласы Булуттун үстү менен жөнөдү. Бектурган канчалык бактылуу болсо да бүгүнкүдөй бактылуу болгон эмес. Анын 2 уулу бала чакасы менен толук кашында. Чапчак түштө конокто турушат жана кут келгенсип үйүнүн жанына аэропландагы конду. Конмок гана түгүл, учуп келген 2 жигит чалдын 2 жагында отурушат. Столдун үстү эч убакта бүгүнкүдөй көркүнө чыккан эмес. Карыянын түшүнө кирбеген сонун укмуштардын бардыгы жайнады. Столго кыдырата койгон шампанскийлер карыя үчүн чоочун болсо дагы сүйкүмдүү жана укпаган жомок сыяктуу туюлду. Коноктор Бектурган карыяны эркелетишип, анын өмүрүндөгү кызык окуяларды тыңшашып, кээде күлүшүп, кээде кейишип отурушту. Бектурганын жанында отурган ак саргыл жигит улам эшикке чыгып, улам үйгө кирип, эмнегедир бермектей тиши жаркылдап жылмаюудан калган жок.
Кария кымыздан башка ичкиликке жолобосо дагы кубанычка балкып, сөөктөрү бошоп, жыргалга көңүлү жибип отурду. Бектургандын толук кубанычына толук түшүнүп отурган райкомдун катчысы: "Кария, көп жашапсыз, далайды көрүпсүз. Сизде да арман болот бекен?" деди. "Чынын айтыңыз, Кария" дешти. Кайбирлери бардыгы тым-тырс боло калышты. Балам, сурооң эң эле сорун" деди Бектурган сакалын сылап. "Менин жүрөгүм жараланган, мен эмнелерди гана көрбөдүм. Армандагы акыбалга карай болот, балдарым. Бир кездерде кардыбыз эле ток болсо арман болбосо эле дегемин. Карын тойгондо атаганат, кийим бүтүн болсо дедим. Үстүмө үй бүтүп, кийим бүтөлгөндө атаганат, сөөккө тамга салган шумкардан кек алсак деп ойлодум. Бул да аткарылды, бирок арман бүткөн жок. Менин балдарым дагы эл сыяктуу болуп, оозго кирсе, алардын бала чакалары болсо, ошону көрүп өлсөм арман болбосо эле дедим. Анын бардыгы ойлогонумдан алда качан артык болуп орундалды. Бирок өлгүм да келген жок, арманым да бүткөн жок. Эми балдарымдын башы кошулган күнү өлсөм арманым болбосо эле деп көксөдүм. Мына, бүгүн ал оюм дагы орундалды. Баятан бери мөмөдөй тизилип жырга отурасыңар. Мен кубанычымдан жашып да отурам. Өзүмдүн мурунку тилегим боюнча азыр өлсөм арманым болбосо эле, бирок өлгүм келбейт, арманым бүтпөйт" деп Кария оор улутунуп жиберди. Жарыктык, эми эмне арманыңыз бар?" деди чыдай албай коноктордун бири. Балам, адамдын оюнан тентек, андан күлүк эчтеме жок. Кыял барды жок кылып, жокту бар кылып ойлойт. Ошондон арман туулат" деп тыңшаган бүркүтчө дабысын салып токтоло калды дагы. Чынын айтканда, адам бактыга тойбойт. Армансыз болуп адам өлбөйт. Баятан бери башымды бирдеме кажап жатат. Силер үчүн эчтеме эместир. Силер жаш, окуган адамсыңар, бирок мен үчүн ал арман. "Ал эмне, Кария, айтыңызчы, адамдын колунан келсе, аны орондоо оңой эле" деди коноктордун бири. "Жок, балам, ал адамдын колунан келбейт. Кудайдын колунан башка эч кимдин колунан келгенин уккан эмесмин. Менин эң кенжем, азап тартып баккан кенжем болгон. Ал бүгүн үйүмдө жок, ал дайынсыз жоголгон. Ал азыр Кудайдын колунда. Мен анын сүйлөгөн тилин, ойногон оюнун дагы көрбөй калдым. Ал дүйнөдөн түк эчтеме көргөн жок. Ал дүйнөгө кыйналып келди, кайгырган бойдон кайта учуп кетти. Эгер ал кенжем бүгүн тирүү болсо, 23-кө чыгат эле. Ата келип алдында отурат эле. Менин арманым ошондо бүтпөйт беле" деди. Бектурган ошончо сүйлөсө да, ал баланы таап алдым эле деп бир ооз айткан да жок. "Кагылайын чечекейим кенжем, мага ыраазы болсо болду. Ал менин эсиме түшсө, тирүү эле тургандай сезилет, кээде жаңы эле өлгөндөй туюлат" деп чал акырын гана көзүнүн жашын шыпырды. Ары бери басып турган Табылды атасынын жашын көргөндө чыдай алган жок. "Атаке, Табылдың менмин" деп атасын кучактап өпкүлөп жиберди. Бектурган секирген илбирстей ыргып турду дагы, баланы бир канча имелип карап чыккандан кийин аны мойнунан кучактап: "Мына менен жараланган жүрөгүм айыкты. Эми силер бактылуу болгула, Табылды. Курманың болоюн, кулунум. Келчи, сен өгөйүн, сени эркелетейин" деди. Бектурган экинчи сүйлөгөн жок. Суу мончоктой жашы кубанган жүзүнөн куюла берди. Эпилог. Бул окуяны Өмүрбектин сыртынан угуп, бир топ чиелерин чече албай жүргөн элем. Айыгар оорунун табы өзү келет дегендей, Өмүрбек жакында поездде кездешти. Сыртынан уккан окуяны өз оозунан да уктум. Жолдоштук сырдашуунун ылайыктуу кыйыгы келгенде: "Сенин азыркы аялың Гүланданын өзүбү же башкабы?" деп сурай калдым. Өмүрбек ойлуу жылмайып күлгөн болду дагы терең улутунуп: "Жок, ал эмес. Дарактын түбү бир болсо дагы бутагы чачырап чыгат эмеспи? Ошол сыяктуу Гүланда экөөбүздүн тилегибиз бир болсо да тагдырыбыз ача чечилди" деп папиросунун гүлүн түшүрүп, оозунан буралып көтөрүлгөн тамекинин түтүнүн тиктеди. "Сага оор болбос. Гүланда экөөңөрдүн тагдырыңар кандайча чечилди? Ошону толук сүйлөбөйсүңбү?" дедим. "Биздин сүйүүнүн аягы суз. Ошондой болсо да айтайын. Окуя мындай" деп Өмүрбек аңгемесин баштады. "Өзүм менен бирге окуган Тарпаңбай деген кытмыр жигит бар эле. Биздин ортобузга чыккан кара тикенек ушул болуп чыкты. Менин Гүландага жазган каттарымды Тарпаңбай алып, Гүландага менин атымдан аларсыз көңүл калтыра турган каттар жазат. Мени күтпө, каалаганың менен баш кош. Сенин бактыңды байлап алдагым келбейт. Сен мени унут" деп
жазат биринчи катта. Экинчи жазганда: канткени менен сенин бактылуу болушуңду тилеймин. Менин тилимди алсаң, Тарпаңбайга чыкпа деп жазат. Үчүнчү жазганда: мен Бухарадан үйлөндүм. Жаман көрбөсөң, биздин сүрөттү көрө жүргүн деп кат жазат дагы өзүндөгү менин сүрөтүмдү кайдагы бир сулуу аялдын сүрөтүнө кошо тарттырып, менин атымдан Гүландага эскерме жиберет. Гүланда ал сүрөттү тытып таштап, ичи күйүп, арданып өлмөкчү да болот. Жангандай таттуу, өлүмгө башын кыйбайт дагы Тарпаңбайдан менин адресимди алып, жогорку сага айткан кичинекей катты жазат. Ошону менен менден үмүтүн үзөт. Кайгылуу кишиге кайрылган жолдош жакын эмеспи? Гүланда жылуу сүйлөмүш болгон алдамчы Тарпаңбайга жакындап кетет. Тарпаңбай ыгы менен аракет кылып, кыз менен муңдашкан болот. Аны жооткотуп жакындай баштайт. Ал Гүландасыз күн көрбөчүдөй темселейт. Акыры Гүланда Тарпаңбайдын торуна түшөт. Белгилүү максат орундалып иш бүткөндөн кийин Тарпаңбай Гүланда жөнүндөгү иштеген чеберчилигин айтып мактана баштайт. Гүланда уятсыз кара тикенектин кыянатын угуп, дароо андан кутулмакчы болот. Араң жеткен Тарпаңбай аны куткарбайт. Атүгүл мени сүйгөндүгү үчүн бөтөнчө айыптайт. Суук тил, күчтүү таяктар жумшайт. Бул жана башка кыянаттар үчүн Тарпаңбай акыры кесилип жок болот. 2 жылдан кийин Гүланда экинчи күйөөгө чыгат деп Өмүрбек терең улутунуп койду да, ошол бойдон көрбөй жүрүп, Гүландага 34-жылы кокусунан конок үстүндө кездештим. Ал мени көргөндө эмнегедир жансыз эмедей боло калды. Араң гана амандашты. Конок болгон жерге отура албады. Эшикке чыккан бойдон кайта кирген жок. Мен ага экинчи жолукканда ушул окуянын бардыгын сүйлөдү дагы, турмушундагы кыянат каргашаларга наалат айтып, тагдырга таарынды. Ошондон бери Гүланда менен тез-тез сүйлөшүп турган болдум. Азыр да ушул жерде иштейт. Экөөбүз тең бала чакалуу болдук. Сүйүүнүн сүрөттөрү азыр деле жаңы сыяктуу, бирок ал сүйүүлөр жүрөктүн тереңинде калды. Жолдоштук сырдашуу түбөлүккө сакталды. Мен аны дайым көргүм келет. Аны менен сүйлөшкөндө сонун галереяга, сүрөт көргөзмөсүнө киргендей дем алам, көңүлүм өсөт. Кыскасын айтканда, Гүланда экөөбүздүн тагдырыбыз ушундайча чечилди. Эми өзүңдүкүн сүйлө, деди Өмүрбек. Гүлдөгөн жашчылык, жалындаган сүйүү кимдин башынан өтпөгөн дейсиң? Кыянаттар кимге жолукпаган дейсиң? Менин башымдан мындан да машакаттуу окуялар өткөн. Эмки дем алышта мага кел. Менин жомогум сенин жүрөгүңдү сыздатат. Менин окуяма кээде кубанасың, кээде ыйлайсың, деди. 1940-жыл ноябрь. Сиздер айтылуу акын чебер жазуучу Аалы Токонбаевдин Жараланган жүрөк повестин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.